Айрым тагдырлар адамды өз кыялына жетелесе, кээде турмуш башка жолго бурат. Жамил Зулпукаров убагында камерага кызыгып, тасма тартууну издеген. Бирок атасынын каалоосу менен молдо болгон. Ошентсе да жүрөгүнүн түпкүрүндө сакталган чыгармачылык оту эч качан өчкөн эмес. Кийинчерээк ал той тартып эмгектенген. Азыркы учурда кыска видеолорду тартуу менен чыгармачылыгын улап келет. Дем салып кояйын деп баягы молдолук bir keremetimi güçümü bir kaşatayın koşnama dep girse bile iki kamera turat. Kamerаны көргөндө менин жүрөк ооrum бар. Kamerаны көргөндө жүрөгүм болуп кетип, ошол жерде бардык нерсени унутам да. Анан кийин анткени деген мен илгери 90-жылдардан кийин тойлорду тартчым. Ал убакта деген мына силердин камераңарда камера жок. Kamera alış üçün bir zakazlardı berip көп işlerdi kılış gerek bolчу. Анан kamerаны alıp atamın bir atın satıp, attın akçası jetpey, kişi bitkesini qarız kılıp özbeklerden ito kolдонулган. Бушуну камера alıp, ошол менен барып тойлорду тартып жүргөнмүн да. Ал жылдар бою колдонгон камералары жарактан чыкса да, аларды ыйык көрүп, үйүндө сактап жүрөт. Андан сырткары кыздарым. Мынамынтип, мына силердин экраныңардагы мына фотоаппараттар. Бул фотоаппараттар менен кантип иштешти, ушинтип мынамынтип, кана, мына сөткө ташылайт. Кана, бери карап кой. Сейчас птичка улетит, менеки, баядырабыз. Ой, болбой калды. Ким чыгышат, бери карап койгула. Мынантип илгери сүрөттөрдү тартчылык. Бул сүрөткө азыр эме бурга свема деген пленка түшөт. Булардын бардыгы бир эми прошлый жашоо болуп калды. Эч ким буларды колдонбулар, мына бузулуп калыптыр. Ошентип, ушул менен дагы жакшы күндү мындай фотоаппараты бар адам деген илгери билесиңерби кандай авторитет болот эле элдин ичинде. Ал СССРдин саясатын жактырбаса да, жаштыгы өткөн мезгил катары ошолдорго тиешелүү буюмдарды бүгүнкү күнгө чейин сактап келет. Жаштыгымда мисалы үчүн. Мына бул деген, мына силер өзүңөр көрүп турган, мына бул спортивка, обычный эле спортивка. Мынантип аркасына, артына СССР деп жазып, мынантип туруп гербти, советский гербти тартып алгам, фломастер менен эле. Муну жуубайм, ошол дайманча бир съемкаларында кийем. Андан сырткары мына жерде так жашы мына мындай бир плащтарым бар. Булар азыр эч ким кийбейт. Эч ким кийбейт. Булар бардыгы эски советтик буюмдар. Adidas даже. Ал алып баруучулук кесипти дагы аркалап, Марва каналында диний темаларда программаларды жүргүзөт. Анан кыздарым, мен айтып атпаймынбы? Мына бул деген, мына жерде, мен силерди тааныштырам, мына бул деген пресса. Бул деген менин баягы Марва телевидениесинде анча-мынча алып баруучулук кылып койгон диний программаларды. Ошол, мына жерде, мына мэриянын ардак грамотасы. Мына жерде мен бул Ленин ордени деп турат. Азыр орден десе эч ким түшүнө бербейт адамдар. Ленин орденин илгери эч ким ала алган эмес. Ленин орденин алыш үчүн биринчи Герой Советского Союза или Герой Социалистического труда болуш керек эле. Эмгек Совет социалист эмгектин баатыры же Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган адамга гана Ленин ордени ыйгарылган. Анан силер ойлошуңар мүмкүн. Бул Байкенин колунда кантип Ленин ордени туруп калды экен. Бул бардыгы бул жөнөкөй эле макет өзүм жасап алганмын. Өзүм эле тиги немеден алып, интернеттен алып, аны цветнойдон чыгартып, анан кийин мынамынтип арттын бетин дагы алып, ошого дал келтирип туруп, анан кадимкидей эле туруп экөөнү мынамынтип сарызы менен эле чыптап, Ленин ордени кылып койгон. Жашы улгайып калса да, жаштык сезимин сактап, байбичесине арнап ыр жазат. Анын саптарында сүйүү, ыраазычылык жана жылдар өтсө да өчпөгөн сезимдер жашайт. Градус деген бир бар, ошону окуп берейин. Көрүнүп кээде турчу суранычым, көөдөндөн ашып турсун кубанычым. Көчөдөн сени көрүп денем ысып, көрсөттү 39 градусум. Кырыңдан көз саласың кыра акынын, кылымдын мага салып кусалаган. Кыш жилде суугунда сени көрүп, кыркашып бара жатат градусум. Каалабайм эски тарых чубалышын, каалап жүрөм жаңы ойлор узарышын. Карааның кеткен кезде кайып болуп,
Gayradan tüşüp kaldı gradusum, çıkıron, çildi kışın denemi sezip. Çığırıgıp, üşüp çıktı içi dışım. Bay bay, oldu.